Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтып, баягыдай эле адаттагыдай баарыңыздарга жакшы тилек каалап, жакшы күн каалап, жакшы маанай каалап, мен Нурмат Абыкеев. Кайрадан эфир аркылуу сиздер менен амандашып турганыбызга биз абдан кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Биз сиздерди көрүп, экран аркылуу, андан сырткары Instagram, Facebook, YouTube ар бир сайттар аркылуу да көрүшүп атканыбызга абдан кубанычта турабыз, туугандар. Эми урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр бүгүн айта турчу, баса белгилей турчу дагы биздин таланттуу айымдарыбыз келген. Алар Бактыгүл Дуңганова жана Гүлбарчын Садиева эжекелер, саламатсыздар? Саламатчылык. Кош келипсиздер. Буга чейин дагы эфирде мурда болуп кетишкен, өзлөрүнүн жакшы талантын көргөзүшкөн, ал убакта колуна комуз кармап, өкөөлөп, комуз менен ырдап, баарыңыздарга ошол дагы бир өзгөчө талантын көргөзгөн. Андан сырткары мурда белгилегендей Бактыгүл Дуңганова эжекебиз өзүнүн жакшы чыгарып, кийинки убакта обончулукка аралашып, обондуу ырларын алып чыгып, ошо обондуу ырларды Гүлбарчын Садиева эжеке өкөөлөп ырдап, андан сырткары дагы ырдайм дегендер болсо, эч кандай обондорду аябайм, жөн эле келгиле, мен жөн эле ырларды берем деп да айтып кеткен. Ошол эле күчүндөбү? Ооба, дагы деле ошондой. Обондор чыгып атабы андан бери? Ооба, чыгып атат. Канча обон чыгарып жибердиңиз? Эми көптөн бери деле көрүшөр экенбиз. Эми арасынан тандап эле жакшысы болот, жаманы болот дегендей, мукумуна канбай тургандары бар эми. Сан деле санаган жокмун. Гүлбарчын айым, сиз канча жаңылап жибердиңиз эженин ырларынан? Андан кийин дагы жаңылап атам. Дагы 3-4 ырды жаңылап едик го. 10 чакты ырды кетип калды. 10 чактыр болду. Анда силер деген экөөңүздөр биригип алып чоң ушундай филармонияга концерт койсоңуздар болсо да экен го. Экөөңүздөр анысында мындай азыркы жалпак тил менен кенен айтканда өткөндө да бир башкача сонун кийинип келдиңиздер эле. Бүгүн андан да сонун, баягы кызылды кийсе карашкан, кызылды кийсе жарашкан, суктанып баары карашкан болуп, экөөңүздөр формаңыздар да окшош экен. Анан негизи ар бир адамдын мүнөзү, характери деп коет го, келишмейин иштеше албайт да. Келишмейин сүйлөшө албайт. Анан экөөңүздөрдүн иштөөңүздөр кандай болуп атат? Мындай уруш талаш болуп кетет чыгармачылыкта? Жок, экөөбүз сонун ынтымактуубуз. Келип репетиция кылабыз дегенде келе калат. Репетиция кылып алалы, чыкканга жараша жакшылап жаттап, жакшылап ойнойлу деп комуз менен да репетиция кылабыз, эстрада менен да репетиция кылып атабыз. Ал үйдөн эле даярданып атасыздар же студияга барып? Үйдөн эле. Эми сиздин да ырдаганыңыз сонун экен, Гүлбарчын айымдыкы андан да сонун, кыскасы мындай өкөлөп чыгарсаңыздар, азыркы убакта мурда мисалы үчүн жаңы бир ырчы чыгып атканда, бул ким эле, анан кандай эле деп аны кичине мындай кээде артка тартып коюшкан убакыттар болгон, бут тозгондор болгон, кээ бирөө бирине бири. Азыр болсо көпчүлүк болгондугуна байланыштуу, эч ким менен эч кимдин иши жок болгону, ким жакшы ырдап, ким жакшы мындай аракет кылып атса, ошол алдыга чыгат окшойт. Алар эч кимдин деле иши жок. Туура. Туптура эле илгиркидей эмес. Азыр мындай көрө албастык деле азайып калды окшойт. Ким билет, андай деле ишим деле жок. Мен укпайм деле, может, арттан айтса айткандар. Сиздечи Гүлбарчын айым? Ушундай эле. Өзүңүз менен өзүңүз? Өзүм менен өзүм туура. Бирөөгө эч кандай мен кызыкпайм деле. Өзүм менен аракет кылып жүрөм. Гүлбарчындын бир жери бар экен. Бир ырды берсең, бат эле жаттап, бат эле орун таап алат. Ошонусу жакты мага. Комуз менен ойногондо да, мен ойногондо кошо ойноп кетет. Кээ бирлерге берсең ырды, обон эч эле келтире албай атам, минтип атам дей берет да. Жетип ошонусу кызыгып, мен экөөбүздүн обонубуз дагы жакшы экен, бирдей келет экен деп экөөбүз иштешип атабыз. Эми албетте Гүлбарчын айым азыр эл алдында көбүнө эле таанылып калды болуш керек. Себеп дегенде мындан бир жыл көп убакытыраак болуп калды окшойт. Экөө жалгыз гана эфирге чыккан убакта биздин көрүүчүлөр экран аркылуу, эфир аркылуу дагы көптөгөн жакшы каалоо тилек, көптөгөн жакшы сөздөрдү жазышкан. Андан сырткары Instagramда деле, Facebookта деле, YouTube'да деле ал жактан да жакшы каалоо тилектер жазылган, аны окуп калсаңыздар керек. Азыр болсо экөөңүздөрдүн Алай деген ырыңыздар бар, мүмкүн болсо урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр Бактыгүл Дуңганова эжекебиз менен Гүлбарчын Садиева эжекебиздин мындай биргелеп
шыбырдаган дуэт ыры бар, Алай деген. Мүмкүн болсо ошол Алай деген ырды угуңуздар, ал эмне болгон, эми Алай жергесин бардыгыбыз тең билеби же Алайда төрөлгөн кыздарсыздарбы билбейм. Эми кеп анда эмес, негизги ошол ыр обону балким сиздерге өзүңүздөргө жакшы чыгып калган, балким сөзү жагып калгандыр. Ошондуктан сөзү жакшы, онда жакшы чыгыптыр элдер. анда ошо Алай деген ырды баарыбыз тең чогуу көрөлү. Дагы бир жолу кутман күн. Кутман баарыңыздарга жакшы маанай, урматтуу көрүүчүлөр. Бактын Гүлдунганова, Гүлбарчын Садиева эжекебиздин Алай деген ырын уктуңуздар да. Эми муну өзүңүздөр болсо баа бериңиздер. Жаңы чыгарма, жаңы эл алдына мындай тушоосу кесилип чыгып аткан ырлардын бири. Бул ырга дагы андан сырткары эжекелерибизге дагы жакшы сөздөрдөн, жакшы каалоо тилектерден жазып кое бериңиздер. Анткени бирине сиздер бир адамга канча жакшы тилек кылып, канча жакшы сөз айтып койсоңуздар, сиздер 1000 адамдан угасыздар да. Ошондуктан аябай жок. Гүлбарчын Садиева эжеке, чыгармачылыктан сырткары мурда мындай бизнес жолунда, базарларда иштеп калам деп айткансызда, чыгармачылыкка кирип алгандан кийин азыр алар эмне болду? Таштап салган жоксузбу? Жумушту. Жумушту кантип таштабаймын. Чыгармачылыкка азыр жан дүйнөм менен киришип, биротоло ушунун аягына чыгайын деп күрөшүп жүрөм да эми. Анан ушул жан жакы бердеги
адамдар айтат аябай эле берилип калдың, эми бирөөтөлөр аягына чык дешимчи. Ошол кызмат кылам деп эле мен деле ушу өзүмдүн баштагы ойлогон нерсем ушу аткарылгандай болуп, өзүмө ишенип, ушундай ушул чыгармачылыкка аттанып, жакшы өзүмдү аракет кылып жүрөм да эми. Ошол Ырчылык аябай жакты окшойт анда сизге. өзүм ушундай Эми кесибиңиз деле ошондой. кесибим өзү ошондой, ошол ачыгы. Бала кезден ырдайм деп аракет кылгансыз. Бала кезимен эле 3-класстан баштап комузга үйрөнүп, дароо эле үйрөнүп, ошо мугалимибиз үйрөткөндө кайра эле мындай да дароо эле үйрөнүп кете бергем да. Анан тапшырма таппай калышчу да, эмнени берем буга депчи. Анан тез ошо нарак беракка чыгарып ырдатып, конкурстарга алып барышчу. Кийин 8 бүтүп эле окуучага тапшырып кетип калдым. Ой, мен окубасам болбойт, мен окушум керек депчи. Себеби ушундай өз өстүрүп, өзүмө ишенип, ушундай радиодон Салма Садыкованын ырын укканда дароо жазып туруп, дароо ошону обонун өзүнө ырдап, уже үйдөн даярданып, өзүндө аткарышым керек деп көгөрүп отурчумун да. Радиодон кайсы бир жактыбы, ошону конт коюп, ошондо ушундай эмем элесимде да. Ошо ырчылыкка аябай берилгендигим ошол экен, жаш Аздан кезимде. соң эми ырдаш керек, ырдайм деп жаралгансыздар. Азыр болсо мен негизи буга чейин эфирде дагы көргөнүбүздө, укканыбызда сиз бир гана азыр жаңырлар менен иштеп атпайсызбы? Бирок мурда ретро, орусча, англисче ырларды кошуп ырдап кеткенсиз да. Алар андай да талантыңызды көргөнбүз. Андан сырткары өзүбүздүн фольклордук жаатында комуз менен да ырдаганыңызды көргөнбүз. Булардан соң азыр болсо ошо Бактыгүл Думганова эжекемдин дагы бир сонун өзүнүн оонунан жаралган, өзүңүз жараткансыз оону. Сөзү болсо ар кимдикин алып көп акындар менен иштешип атасыздар. Ошол бир жакшы ырды угалы, андан кийин кайрадан жолугабыз. Günde gülüp görünen
жашоодун. Мына урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, Бактыгүлдүн Канова эжекемдин дагы ырына өзүңүздөр баа бериңиздер. Бул дагы жаңы ыр. Себеп дегенде бул эки эжемдики бүт баардыгы тең. Жаңы чыгарма, жаңы ырлар болуп атат. Эски ырларды кайра жасап убара болбойт экен, анткени обончу дагы, комузчу дагы, ырчы дагы баардыгы тең өзүлөрү болуп атат да. Негизи обончулар атайын отуруп алып, жанакындай пианино чертип, же болбосо дагы аккордеон же комуз чертип обон чыгарат да. Мисалы үчүн көбүнчө комузсуз болсо комуз чертесиз. Комуз менен ырдаган ырлар бул фольклорго жакыныраак болот да. Сиз кантип эстрадага жакындатып чыгарып атасыз комуз менен? Эми арасынан тандап атам, кээ бири ошо эстрадага ылайык, кээ бири жалаң комузга келчү, ошонун ичине тандап эстрадага жазып берип атышат өзүлөрү деле акындар. Үнүмдү өзүм түшүрүп атам, кээ бирин өзүм жаздырып атам, ошондой да. Негизи обончулар менен байланышыңыз кандай? Мындай текшертип, дагы Мен обончулар союзуна киргем, өткөндө айттым го. Анан обончулар биринчи чыгарганда обязательно обончуларга биринчи көргүзөм. Башкаларга окшоп калбадыбы, кандай экен, ону жактыбы деп ошо авторлоруна биринчи көргүзөм. Адайын обончулар, чоң обончуларга көргүзөм. Жакшы дейт айын. Кээ бир жери бир сабы башка окшоп калыптыр десе аны өзгөртөм. Ырдабайм аны, өзгөртүп туруп анан ырдайм. Мисалы үчүн кимге? Көптөн берки обончулар, жаш обончулар бар. Көптөн бери келаткан мисалы чоң атактуу эл артисти болуп калган обончулар бар. Сейтек, Рахатбек Сейтек деген обончу бар, жакшы обончу, мутаатан обондор чыгып жүргөн. Ошого да көрсөтүп ырларымды. Анан ал айтты, жакшы чыгыптыр, эжеке ырларыңыз жакшы экен, үнүңүз жакшы экен, комуз чертет экенсиз деп анан мен да бир ырларымды чыгарып берчи деп анын бир вечерин чыгардым. Анан бир ыры бар экен, эми Ырысбайдын пири деген. Ошону бир чоң обончуга берген экен да, нарындык жанагы Кочкоров деген барбы, обончу. Айтыңыз. Ошого берген экен, ада 6 жыл болду чыгара албай жүрөт деди да, ошо Ырысбайдын пириден. Өзүм да аракет кылган жокмун. Чыгараңар да сиз чыгарып көрүңүзчү деп мага берди. Анан мен биринчисине жиберсем жакпады, биринчи обонум. Кайра отуруп ойлонуп анан башка обон жазсам, эжеке ушусу жакшы экен, ушуну ырдаңыз, эми туура келди деп ошо бир ырын эмет жактырды. Андан тышкары экирин дагы чыгарып бердим башкачаларын. Анан кийин жана Сезбек Миңбаев деген да обончу көптөн бери илгери, бирок ал союзга кире элек, бирок жакшы чыгарат, ада ыр жазат, акын дагы, обончу дагы. Анан ошого да жиберем. Адам мага талдап берет. Bunun жақшы чыгып дейт. Bunun бир сабы бир ырга окшоп калыптыр десе шагыл оңдойм. Эми жакшы болду дейт. Анан бар, анан кийин анан группага салам, анан ырга эстрадага салам. Жанакы байке 6 жылда чыгара албай койгон обонду сиз канча убакытта чыгардыңыз ошондо? 2-3 күндө эле чыгардым. 2-3 күндө эле. Мен ал ошо авторуна жибердим. Биринчиси жакпай калды да, биринчи обонум. Анан эжеке башкача кылып көрүңүзчү деди эле. Башкача кылдым, жактырды. Буйруса аны да жаздырып ырдаймго деп үмүттөнүп атам. Эми ошончо обон жаратып, биринчи, экинчи, үчүнчү катар улам жөнөтүп, обон чыгарганга жараша аны да ырдаш керек. Азыр болсо Ырысбайдын пири деген өзү да атактуу обончунукун обязательно ырдаш керек го. Азыр болсо ошо Гүлбарчын Садиева эжекемдин дагы азыр башында сүйлөшүп өткөндөй, бир карасаң комуз менен фольклордук жаатын ырдап калат, бир карасаң ретро ырларда англисче, орусча ырдап калат. Азыр ошол ырларынан бирди угалы, урматтуу көрүүчүлөр. Ночь прошла,
близкий огней погас. Но теперь не отнять ее у нас. Все вокруг вспыхнуло на миг огнем. Все это было почти как в сказке. Все это было, я больше не прощу. И мне не надо много, не надо ярких звезд с небес, сотни слов, не надо, не лги, я больше не прощу. Чтоб только у порога звучали бы в ночи твои усталые шаги. Слабый свет и объятиях тишины унесут нас с тобой к звездам сны. Солнце луч утром украдет тебя. Верь, сегодня мы будем вместе. Снова сегодня я больше не прощу. И мне не надо много, не надо ярких звезд с небес и сотни слов, не надо, не лги, я больше не прощу. Чтоб только у порога звучали бы в ночи твои усталые шаги. Я больше не прощу. И мне не надо много, не надо ярких звезд с небес и сотни слов, не надо, не лги, я больше не прощу. Чтоб только у порога звучали бы в ночи твои усталые шаги. Я больше не прощу. И мне не надо много, не надо ярких звезд с небес, сотни слов, не надо, не лги, я больше не прощу. Чтоб только у порога звучали бы в ночи твои усталые шаги. Мына ушундай көрдүңүздөр, урматтуу жалпы көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкап көрүп аткандай Гүлбаршын Садиева эжекебиздин соонун ырынан кийин азыр Гүлбаршын эжем менден дагы сурайын, мүмкүн болсо. Азыр жана жумушубуз боюнча келгенбиз, чыгармачылык боюнча сүйлөшүп атабыз. Азыр болсо үй бүлө боюнча сүйлөшөлү. Үй бүлө не дейін? 3 эркек балдарым бар. Алар чоңоюп калышты. Буларды бактым, өздөрү мен азыр өздөрүн кам эметип иштеп каржалап калды да эми. Ошол Жолдошуңуз? Жолдошум эми ажырашканым. Командировкага кеткен экен да. Анда туура эле балдар чоңойду. Өткөндө да ушул жөнүндө сөз болуп кетти эле. Ал кийин эсиме чыгып калыптыр. Балдарым чоңойду. Балдарым өзлөрүн багып, өзлөрү менен өзлөрү чоңоюп иштеп баштады. Мен болсо өзүмдү карай баштадым деп айткансыз, э? Ошол күчүндө эле? Ошондой эле. Өзүн жашаш керек дейм бо, чоңойду балдар. Өзүн өзү караш керек.
Ооба. Эми балдар азыр эме албайт. Мен ырдап жүрө берем. Ошо билет да билип эле калбадыбы. Ырдабаң деп айтпайт. Алар айтып айткан акылар деле жок. Ошол апасынын ордун билет. Гастролга чыгып көрдүңүзбү? Ырчылар менен же акырын экөөңүздөр биригип алып, ошол жергесине барып. Жаңы эле биз баштадык. Жаңы баштадык, э? Жаңы баштадык. Балким ошол айыл жергелер менен сүйлөшүп, мисалы үчүн айылда группалар бар. Алдыда пландарда көп нерсе бар да. Клип кылсак деп ойлонуп калабыз. Эми багы келип эле акчага такалат экен да. Ошон үчүн иштеш керек, бир жакшы спонсор табыш керек же. Спонсор табуу боюнча азыр өтө татаалыраак деп көп ырчылар айтат да. Мурда жакшы болчу экен. Мурда ырчылар азыраак болгонго байланыштуу же кандай болгон. Мен ырдап чыгып атам, мага бир моолорумду мондай ырдайын дедим эле, жаздырып берип койгула десе, колунда баягы байкелер эжелер мейли менден бир жардам болсун деп клипинде тарттырып берип коюшчу экен, ырдатып да коюшчу экен, баарын тең жасап коюшчу экен да. Азыр болсо кыйыныраак дейт. Кыйын. Ошон үчүн мына чыга албай атабыз да, биз деген мына концерт койсокпу деген оюбуз бар, например. Келип эле акчага такалат да. Ойлонуп атабыз, бирок көрөбүз да, эми азыр эмес да. Жок, анда клип тарта бериш керек экен да, ал. Мисалы үчүн Клибиң деле канча турат? Жок, канча турган менен сиздер ырдайын деп атасыздар да. Ооба. Ырдайын деп чыккандан кийин ырдаш керек. Элден калбаш керек. Клипти тартыш керек. Ошол клипти тарткандан кийин ошол телевидениялар аркылуу, сайттар аркылуу мындай жумурай журтка тарайт да. Анан клип тартыш керек, бирок кымбат экен, ырдап чыгайын деп аттым эле, бирок клип тартыш керек деп жүрө берсеңиздер, дагы канча жыл Жок, эми аракет кылганга мындай ойлонуп атабыз, эми ойлонуп, кандай кылып баштасак, кантсек. Канча жыл ойлоносуздар ошондо? Ким билет эми? Тез эле чечим чыгарып койгудай. Шашсыз кетип, ушу бүгүн айтты, эртең аткарат экен да. Мен билип калдым. Бат жүргөндү, бат эметкенди жакшы көрөм да. Жактыбы, сразу эле эртеси ошону. Мен да ушунчалык музыкага берилем да. Мен да бир жылы 35 жыл токтотуп койгон музыканы. Турмушта ар кандай болот экен да. Ал жолдошум каза болуп калган мен да. Ошондо жолдошум чыгарбай жүрүп, чыкпай жүрүп 35 жыл перерив болуп калган. Анан багы музыкага кызыккан киши түртө берет экен да. Канчалык унутайын десең деле унутпай. Анан кийин бир шайыр апаларга кошулуп баштап көрөйүнчү деп анан баштап жүрүп, анан ошентип анан алардан бөлүндүм өзүмчө. Алар эми биз окууну бүткөн адамбыз, анан кийин өзүмчө эле жүрөйүнчү деп өзүмчө жүрүп, азыр комуз үйрөтүп, окуучуларым деген чоң эле аялдар ошентип иштеп баштадым. Ошондо сонун өзүңүздүн жеке бизнесиңиз бар экен да. Мугалим болуп сабак берет экенсиз. Азыр баштадым, комуз үйрөтүп баштайын деп атам. Бирөө мага бирлагы айтат, элге пианино алып коюп коюңуз. Тоналарын эмелерин, тондорун таап эметкенге аябай удобный болот деп анан ошолорду аткарайын деп атам. Бирок окуучуларым бар, бирок баштай элекмин али. Эме да чоң эле 60, 55, 50деги аялдар. Алар деле тиги небереме барат элем, анан тойго барат элем деп эле бошошпой 50 жылдыкка барат элем дегендер азыр как раз сезон да. Ошолорду бүтүп алалы, анан баштайлы деп атышат. Баштаңыздар анда. Негизи иш баштаарда коркпо деп коет го. Жок. Анан иштеп баштай берсеңиздер, ал эл өзү чогулуп кетет. Азыр болсо Бактыгүл Дуңганова эжекемдин дагы бир ыры бар. Ошол ырга дагы баарыңыздарды мындай көрүп, баалап, байкап, эжекемдин үнүн угуңуздар, жасалган музыкасын, сөзү кандай жазылган экен, обону кандай жаралган экен, ошол жөнүндө жазып койсоңуздар болот. Belgilep geller günündü, belendep durar gülümdü.
Айнекей, Бактыгүл Дуңганова эжекемдин дагы өзүнүн обонуна жаралган жанакындай эле. Сонун бир ыры жаңырды. Бул ырды чыкканына канча болду? Көп эле болду. Көп эле болду. Көптөн бери чыгарып коюп жүрөсүз. Көптөн бери комуз менен ырдап жүрдүм. Анан Анан эстрадага жаңы эле салдыңыз. жаздырдык эстрадага. Комуз аккордеон менен чыккан эмелерге, эфирлерге. 3 жолу, 4 жолу чыктым. Эми анан эфир эмеге эстрадага да көрөйүнчү деп арасынан терип. Болот бекен, жакшы эле. Өзүңүзгө жактыбы? Жок. Болду. Эң негизгиси өзүңүзгө жагып ырдап турсаңыз Мен эле. ырды жаздырарда барып ошо аранжировка кылган баладан сурайм, муну жарайбы? Кандай деп ойлойсуң, сенен тандачы деп мен ырларымды берем, ошо тандап берет. Продюсер деп коет биздин ырчылардын арасында. Продюсерлар бар, менеджерлер бар. Ошолор бир ырды, бир ырчыны мындай деп чыгарып, мактап, жактап, ар кайсы жерге коюп атып, ар бир жерге ырларын жөнөтүп атып, бир ырчыды, бир жөнөкөй жаранды чоң ырчы кылып чыгарат да. Сиздер болсо продюсерлар жок, эч ким жок. Өзүңүздөр айткандай демөөрчү, спонсор жок. Өзүңүздөрдү өзүңүздөр пиарт этип, өзүңөр продюсер болуп чыксаңыздар болот. Биздин эфир аркылуу дагы мисалы үчүн миллиондогон киши көрөт. Анткени бизге келип аткан каттарыбыз бар көрүүчүлөрдөн, чалып аткан телефондор бар. Биз дагы эфирге минтсек болобу, эфирге чыксак болобу деген дагы көрүүчүлөрүбүз бар. Албетте баардыгына тең биз келиңиздер деп айтабыз ошо күнгө чейин. Азыр эми Гүлбарчын эжемдин дагы бир ыры бар. Ошол ырын ырдатаардын алдында Гүлбарчын эже буга чейин көп эле эфирге келип жүрөсүз. Көп эле ырчылар менен иштешип, жанакындай сиздер топтор менен иштешип келдиңиз, ансамбльдер менен да иштешип келдиңиз. Эми ошолордон өзүнчө бөлүнүп эженин жанына келдиңиз да. Эми бул эжемди мурдатан бери эле жакшы билемин. Мен окуганбыз дагы, өз бир мектепте, бир Чишада окуганбыз, менен бир айда окуганбыз деген. Өйдө бүтүптүр. Ошол. Анан экөөбүздүн мамилебиз кандай десем, келишип, Сонун. комузу эже аябай жакшы, үнү да жакшы. Анан буга да мен жактым да. Ошентип экөөбүз кандай биригип калганыбыз эл деле таң калбаса керек. Экөөбүзгө мисалы үчүн мындай ажырай албай эле күндө келип ушу байланышып, 2-3 күн көрбөй калсак болбойт. Көрүшүп, ырдап, телефондон дагы бирибиз менен ушу сабак алганча ошентип сүйлөшүп, ошентип өзүбүздү көңүлүбүздү көтөрүп келатабыз дейм. Эми жаңы пландар коюлуп атат алдыда. Эженин ою да аябай жакшы экен. Пландары мен билбеген нерселерди ушу эжеден алып атам. Менден чыккан жакшы сөздөрдү эже өзү кабыл алып, бирибизге мындай жоолошуп, жакшы бир нерсени чыгарып, мындай алдыга максат коюп атабыз да. Ушул дагы жакшы нерсе экен өзүчө. Эми эстрадан ырдай беребиз. Комуздан дагы аккордеон кошпой эле өзүчө ырдай эле атабыз. Бул кандай вариант деп ойлойсуң, мисалы? Бул сиздердин кандай ойлоп, кандай чечсеңиздер ошондой вариант болот да. Анткени биз ырчы эмеспиз. Бирок бизге келген ырчылардын баардыгы тең көпчүлүгү ушуну сурайт. Мындай кылсак деп атабыз, кандай дейсиңер дейт, бирок биз айта албайбыз. Аны өзүңүздөргө жакканындай жасайсыздар. Эми мындай кыла деп атабыз. Эртең 7-каналга чыгабыз буюрса. Ошондон нары тоого барып тартылсакпы деп атабыз. Болот. Айфон менен эле алайды мындай тоолордун арасына, гүлдүн арчанын арасына бир чыгалы депчи. Ошондой идея келип, ошондон баштасакпы деп атабыз да. Баштаңыздар. Аны да көрүңүздөр, кыскасы баардык жерге барып, каалагандай ырдап, эми экөөңүздөр айтканымдай, экөөңүздөр аябай бири-бириңиздерге ынак, бири-бириңиздерге жакын экенсиздер. Окшош бекен? Кой деген эмне деп коет? Кой деген кожоңуздар, ай деген ажоңуздар жок. Андан көрөк ырдаңыздар. Бир келген жашоодо жыргаңыздар. Экөөңүздөргө ден соолук каалайбыз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Биздин көрүүчүлөргө эми болушунча жаңылыктан колуман келишинче аракет кылдым. Эмне жаңылыктар бар экен, эмне кылып атыптыр деп алып чыгайын десем, экежем негедир бүгүн кичине тартынып тургандай да.
же жаңырыларды жазып сүрдөп тургандайбы аны мен да түшүнгөн жокмун. Мурда эфирлерге келгенде башкача бажылдап чыкты эле, бүгүн эмнегедир тартынып келгендей. Ошондой элестер. Анда азыр Гүлбарсын Сайдиева эжекемден дагы бир ырым угабыз, дагы ошо менен сиздер менен коштошобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, коштошкондо кийинки жолу кайрадан эфирден эртең эле көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Сак саламаттуу болуңуздар. Uça bir güdümdün kartırası, öçmөгөн улуу күндөн шам сурачы, баладай көз какканда бирди көргөн, эненин этегинде бар курачы. Уча бир güdümдүн каркырасы, шоладай туңгуюктан жаркырачы. Уча бир талыганча канаттарың, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, алдыда өмүрлөрдүн жаркын жазчы. Мен кача суга чаңгап калган кезде, таңдайга тамчы болуп тамчылачы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шоладай туңгуюктан жаркырачы. Уча бер талыганча канаттарың, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Бара-бара-бап-барам, 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 бара-бап-ба. Бара-бара-бап-барам, 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 бара-бап-ба. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шоладай туңгуюктан жаркырачы. Уча бер талыганча канаттарың, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы.